Саламатсыңар, урматтуу окуучулар. Сиздер менен кыргыз тили сабагы 7-класс. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн 4-чейрек 6-сабак. Сабагыбыздын темасы жалаң сүйлөмдөр. Жалаң сүйлөмдөр боюнча кеңири маалымат алабыз. Жалаң сүйлөмдөр боюнча алган билимдерибизди өнүктүрөбүз. Ынтымактуулукка, патриоттуулукка тарбияланабыз. Бул биздин алдыбызга койгон максаттарыбыз. Жалаң сүйлөмдүн эрежесине карап көрөлү. Баш мүчөлөрдүн катышына карай эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөм жалаң жана жайылма болуп бөлүнөт. Жалаң сүйлөмдүн курамында баш мүчөлөр гана турат. Жана баяндооч. Мисалы, коңгуроо кагылды. Эмне кагылды? Коңгуроо. Коңгуроо эмне кылды? Кагылды. Сабак башталды деп сүйлөмдүн ээресин жана баяндоочун табабыз. Теманы бышыктоо үчүн биз дагы бир нече сүйлөмдөрдү келтире кетели. Окуучулар келишти. Кыздар бийлешти. Концерт болду. Мугалим сүйлөдү. Тапшырма берилди. Окуучулар келишти. Биз ушундай кылып сүйлөмдөрдү талдап чыгабыз. Эми 135-бетти ачып, 270 көнүгүүнү карайбыз. Берилген сөздөрдү маанисине ылайык дал келтирип, жалаң сүйлөм түзгүлө. Биринчи катардагы сөздөр менен экинчи катардагы сөздөрдү дал келтиребиз. Китеп кызыктуу. Биз ырдадык. Көл толкуду. Тапшырма аткарылды. Күкүк сайрады. Айлана гүлдөдү. Күн ачык. Жаз келди. Жамгыр жаады. Мына сөздөрдү дал келтирүү менен биз жалаң сүйлөмдөрдү түзүп алдык. Эми сүрөт менен иштейбиз. Берилген сүрөттөр менен жалаң сүйлөм түзөбүз. Алина ойноду. Велосипед тепти. Топ ойношту. Ролик тепти. Бала секирди. Адил машыкты. Света секирди. Бала чуркады. Али ойноду. Бул жердеги сүрөттөр менен биз жалаң сүйлөмдөрдү түзүп алдык. Эми жалаң сүйлөмдөр боюнча кластер түзөбүз. Кластер кандай түзүлөт биз билебиз. Ар кандай кылып өзүбүздүн фантазиябызга жараша кластерди түзүп алсак болот. Үйгө тапшырма. Сүрөттөр берилет. Бир нече сүрөт берилген. Алардын ичинен өз тандообуз менен 8 жалаң сүйлөм түзөбүз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.